Бекмамат Осмонов атындагы номер 5 жалпы билим берүүчү орто мектебинде бүгүнкү күндө 3000ге жакын балдар билим алат. 1965 жылда курулган бул мектеп 850 балага ыңгайланган. Негизинен балдар жогорку класстын окуучулары 2 нөмөттө, ал эми башталгыч класстын окуучулары 3 нөмөттө билим алып келишүүдө. Аталган мектепте окуучулар класстарга батпай үчтөн олтурган учурлар көп кездешет. Физика, химия сабактары үчүн атайын лаборатория жок. Класстар жетишсиздигинен 2 нөмөттө билим алышат. Биз угуп атабыз, ушу шаар ичинде 5 жаңы мектеп курулат экен деп. Биз аябай кубанычтабыз. Бишкектерде барып карасак окуу жайларын заманбап түрдө салынган, бардык жетишкендиктерге мындай ээ болгон мектептерден деп эсептейбиз да. Жалал Абад облусунда, Манас шаарында андай мектептер аз деп айтсам да болот да. Алардын көбүнчө бул частный мектептер. Бизге дагы ошондой мектептерди куруп берсе, бизге дагы аябай кубанычтуу болот элек. Көп эле билимдер жетишсиз. Бул жерде мындай химия лаборатория, физика лаборатория окшогон бөлмөлөр жок деп айтса болот. Андан кийин элементарный санузел деген көп мектептер ал ичкерде болот, биздики сыртта. 800 балага ыңгайланган мектепте 3000ге жакын бала билим алууда. Мында ынтымак Курманбек Достук аймактык башкармалыгынан балдар келип окушат. Биздин мектептин окуучуларына багы кабинеттерди алмашып окуганга дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Себеби ар бир класста 40-тан 50-дөн бала отурат. Физика, математика, химия, биология кабинеттерди кабинеттик система кылып окутууга бизде мүмкүнчүлүк жок. Себеби балдардын саны аябай көп. Ошондуктан башка мектептер курулса, биздин балдардын саны азайып, ошол кабинеттик системада билим алып, балдардын билим сапаты дагы көтөрүлмөк. Аймактык реформанын алкагында шаарда калктын саны өстү. 1965 жылдан бери курулган имараттардын эскилиги жеткен. Заманбап билим берүү мекемелерин куруу программасы 2 жылдан бери ийгилик жаратып келүүдө. Республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, быйыл Манас шаарында 6 мектептин курулушу жүрөт. Биз муну сунуш кылганбыз былтыр. Сунуш кабыл алынып, быйыл 2 жаңы мектеп курулууга уруксат берип атышат. Биз анын жерин дагы трансформация кылып, документ иштерин даярдап, курулуш министрлигине жөнөткөнбүз. Аны менен биргеликте дагы 4 кошумча мектептин төртөрөсүнө кошумча имарат куруу боюнча дагы сунушуңарды берилет экенбиз. Аны дагы биз берип жөнөттүк да. Жалпысынан быйыл Манас шаарында 6 мектеп курулат. Шаарда 29 мектеп, 31 балдар бакчасы бар. Мектептердин жана балдар бакчаларынын 65% эски курулуштар. Заманбап эскиздик долбоордо билим берүү мекемелери жаңыланат. Бул багытта республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, жумуш аракеттер жүрүүдө. Кыял Сабирахунова, Бейбек Жумабаев, ЛТР, Манас шаарынан.